Аллахка ыйман келтирип, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчиген адамдарды эмне деп айыптаган билесиздерби? Булар чын ыхласы менен ыйман келтирген жок. Буларга Аллахтын деле кереги жок. Буларга пайгамбар алейхиссалату вассаламдын деле ээрчиштин кереги жок. Эмне керек булар десе, булар дүйнөнү каалашып атат деген. Дүйнөнү каалашып, мына ошондой кадамдарга барышты. Жахилияда кедей кембагалдарды ушинтип айыптаган. Булардын Кудайдан жөө качкан адамдар, кылар иши жок, салган кушу жок. Эмне кылмак эле? Ошентип эстейт да акыры барып бир Кудайдан бир жакшылыкты сурагысы келет, же пайгамбарга ээрчип эптеп бир олжо илинип байып кетишти көздөгөн деп. Канча деген пайгамбарлар келсе дагы ошого каршы турган капырлар, зөөкүрлөр, залымдар ушу сөздөрдү да айткан. Мисалы, Муса алейхиссаламга, Харунга Фираун мындай деген: "Ватакуна лакумал кибрияу фил ард". Эй, Муса, Харун, эмне сен пайгамбармын деп адамдарды өзүңө чакырып, жер бетинде бой көтөрүп жүргүңөр келеби экөөңөр деген. Бул Фираун өзүндөгү бузук ойду, бой көтөрүп жүрүп, эми булардын баары ыйман келтирип, Мусага ээрчип кетсе, мен калып калат турбаймынбы, ээрчи элбей деген сөздү айткан. Ошондой эле Меккенин мушриктери да бул Мухаммад деген жөн эле адам катары эле базарда кыдырып жүргөн эле арабызда өскөн эле бир жаш бала эле го. Бул болгону эле силерге ушул пайгамбарчылыгы менен башчы болуп алгысы бар, элге көрүнгүсү бар деп, керек болсо пайгамбарларды дагы байлыкка, мансапка жетип алгысы бар, адамдарды башкаргысы бар, жер бетиндеги байлыктарга колдонгусу бар деген сөздөр менен айыптаган. Ал эми аны ээрчип жүргөндөрдү болсо, ушул ыйманы менен көргөзүп, эптеп дуа кылып, Кудайдан сурамыш болуп, буларга бейиштин деле кереги жок, тозоктон кутулуштун деле кереги жок. Булар эптеп-септеп курсагын тойгузуп, ушул ыймандын артынан байып кеткиси бар деп айыптаган. Аллах сактасын. Болбосо Аллах таалам баяндап берген: "Юридуна важха". Булар Аллах тааламдын ыраазылыгын каалап келишти ыйманга. Тозоктон коркуп, бейишти үмүт кылып, Аллахтын ыраазылыгынан үмүт кылып келишти десе, бай манаптар жогоруда айтканыбыздай кылып айыптады. Мына ошондой эле бүгүнкү күндө да кээ бир жүрөгү бузук адамдар, намаз окуп жүргөн адамдарды кылар иши жок, салган кушу жок, эптеп жүрөт. Намаз окуганда эмне кылат? Бизге окшогон жоопкерчилик иштерди кылып жүрсө башкача болот эле дегендей кылып дагы айрым намаз окуп жүргөндөрдү, булардын ою акырет эмес, эптеп-септеп бунун артынан бир молдо болуп, же намаз окуп, эптеп дем салып, бир белекет кылып ишылып, ушул жактан бир байлыкка илешип калам деп ойлошот. Же намаз окуп, дүйнөгө жетип алайын деп эле окуп алды. Эртең дүйнөгө жетип алса, кайра эле намазын таштап салат булар деп айтып жүргөндөрдү эле угуп келебиз ушул күндө. Бул мурунку караңгы адамдардан калган мурастар да. Аттары эле башка болбосо, жүрөгү ооругандайын ошентип ар кандай айып сөздөрдү айта берет.